Саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, силерге биздин кайрылганыбыздын себеби ушул мына баардык чогулгандар бригадир, мен өзүм фирманын директору болом. Ушул Кыргыз индустрия ачык акы.ком Кыргыз индустрияда иштегенбиз. 22-жылдын этегинде иштеп баштагандар бар, 23-жылы келгендерибиз барбыз. Ошентип 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин, 2,5 жылга чейин иштегендерибиз барбыз. Башында Кыргыз индустриядан через строй ресурс генеральный подрядчик акчабызды берип аткан. Кийин кыскарып келип, былтыркы октябрдан баштап бир тыйыныбызды ала албай калдык. Жалпы жонунан 18-20 миллион сом акча. Биздин артыбызда дагы 5, 10, 15, 20дан бригаданын мүчөлөрү турат. Алардын семьялары турат. Барбаган жерибиз калган жок, кайрылбаган кишибиз калган жок. Ошого силердин немеңиздер болбосо, жардамыңыздарсыз биздин колубузга акча тийиши болбой калды окшойт. Үмүтүбүз үзүлүп, акыркы үмүтүбүз сиздерде. Ошого жардам берип коюңуздар, сизден суранабыз. Жардам берип коюңуздар. Биздин маңдай терибиз менен тапкан акчабыз, шуну алып берип коюңуздар. Адилеттүү чечип беришиңизди деп суранабыз. Саламатсызбы? Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, бул жак төмөндөгүдөй бул жак айтып кеткендей, ошонун бул кишинин айткан сөздөрү баары анык. Мына жерде жетип ала турабыз, жетип ала бүт жанагы бригадир балдарыбыз. Мисалы үчүн мен өзүм айтсам, мен жөнөкөй эле бригадирмин, аркамда 10дон 15тен балдар бар. Ушул убакка чейин аванс алып келгенбиз. Бул жерде кече интернетке чыкты, бул жерде Исмаилов Алтынбек деген ошол корпорация строй ресурсты иштеген мастер бала бар экен. Ошол киши менен биз сүйлөшүп, ошол киши менен убадалашып, ошол кишинин колунан аванс болор-болбос айлык майналарды алып жүргөнбүз ушул күнгө чейин. Анан ушул күнгө карата, жаңы жылга карата 20 миллион сом бизге айлык майна бересе болуп турат. Ошол корпорация строй ресурс деген подрядчик фирма. Ошону биз айлабыз кетип бүттү. Каяка кайрылышыбызды билбей калып, айла жок, сиздерге кайрылышка туура келип жатат. Ошону туура мыйзам чегинде чечип бериңиздерди чын жүрөктөн сиздерден суранабыз. Байкелер айткан сөзгө кошулабыз. Ушул анык, ушул жерде иштегенибиз анык. 22 жылдын күзүнөн баштап 24-түн декабрына чейин иштегенбиз. Ага чейин аванс менен бөлүп берип келген. Акыркы немен октябрда берген боюнча акча ала элекпиз. Сиздерди ошондон суранабыз. Ушуну жакшылап карап, текшерип, аныктап жардам берип коюңуздарды өтүнөбүз сиздерден.